17-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров мамлекет Ошто селден жабыркагандарга жардам көрсөтөөрүн убада кылды. Бул тууралуу Садыр Жапаров Кабарга курган маегинде айтты. Ал жерине Акылбек Жапаровду жөнөтүп, ага баарын текшерип, жабыркагандарга кандай жардамдар керектиги боюнча сунуштарды киргизе турган комиссия түзүүнү тапшырганын белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы кыргызстандыктарды турак жайлардын мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына каттатууга чакырды. Эми эл журттагы турак жайларын камсыздандырып, каттап койгонду үйрөнүш керек. Камсыздандырылган үй болсо селденби, жер титирөөдөнбү, өрттөн же табияттын башка кырсыгынан жабыркап калса, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тез арада толук ордуна тургузуп берет эле, деди ал. Президент каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Ал ошондой эле селдин алдын алуу үчүн айрым жерлерде курулуштар башталганын билдирди. Табияттын кырсыгынан эч ким качып кутула албайт экен. Мен деген дүйнөлүк чоң державалар дагы табияттын кырсыктарына туруштук бере албай жатканын көрүп эле атпайбызбы, деп белгиледи ал. Айтурган Маматкулованын өлүмү өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 17-июлда башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан кабарлашып, иш алардын көзөмөлүндө экенин белгилешти. Маалыматка ылайык, 12-июлда Бишкек шаарынын Октябрь РИИБи тарабынан өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Козголгон иштин алкагында өлүмдүн так себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Экспертизанын жыйынтыгы менен тийиштүү укуктук баа берилет, деп билдиришти башкы прокуратура. Буга чейин Акыйкатчы институтунан 25 жаштагы кыздын өлүмү боюнча ишти акыйкатчы жеке көзөмөлүнө алганын билдиришкен. Айтурган Маматкулова 7-июлга караган түнү Бишкектеги номер 4-ооруканада көз жумган. Маркумдун кайын журту ал дары ичип алып ооруканага түшкөнүн айткан. Ал эми Айтурган ненеси кызым киши колду болгон, күйөө балам таалуу жерге уруп койгон деген пикирин билдирген. Жеңеси болсо Айтурган мурдада күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып келгенин айткан. Камчыбек Ташиевдин бажасы кармалып, соттун чечими менен ТИЗОго киргизилди. Буга чейин бир катар ЖМК укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин бажасы кармалганын жазышкан болчу. Бишкектин 1-май райондук соту кармалганы тууралуу маалыматты тастыктады. Сот алдамчылыкка шектелген жаранга 11-августка чейин камакка алуу бөгөт чарасын чыгарды. Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаров кайра кармалды. 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Улан Жапаров тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча 19-августка чейин камакка алынганын билдирди. Соттун маалыматына ылайык, ал өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка айыпталууда. Жабыркаган тарапка өзгөчө ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтирилгени айтылды. Кактус медианын маалыматында президенттин тууганы жабырлануучуга облустардын биринде президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматын убада кылып, сыйакы катары $100,000 ашык акча алганы, бирок убадасын аткарбай койгону айтылат. Президент Садыр Жапаровдун бул тууганы биринчи эле жолу кармалып аткан жок. 2023-жылдын июль айынын башында ал бажыдагы коррупция иши боюнча кармалган. Анын кармалышы боюнча мамлекет башчысы өзү комментарий берип, азыр башка убак, баарына бирдей мамиле жасалат деп билдирген. Өткөн жылдын октябрь айында Улан Жапаров үй камагына чыгарылган болчу. Илбирстин секиригин жазайбыз. Акылбек Жапаров 2024-жыл чоң өзгөрүүлөрдүн башаты болоорун билдирди. Минкаптын башчысы Акылбек Жапаров экономика министрлигинин 2024-жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы боюнча коллегиясынын жыйынына катышты. Анда Кыргызстан жакында эле өлкөнүн расмий символуна айланган Илбирстин секиригиндей эле экономикасында ийгиликке жетиши керектиги белгилүү болду. Бул жыл чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы болот. Башкача айтканда, белгилүү Азия жолборстору деп аталган Чыгыш Азия өлкөлөрүндө чоң ийгиликтерге жетебиз деп үмүттөнөбүз. Алардын ийгилиги жолборс секирик деп аталса, биз Илбирстин секириктерин жасап алдыга жылгыбыз келет. Бир белгилүү экономист айткандай, биринчи космостук ылдамдыктан экинчисине өтүү керек, деди ал. Жапаровдун айтымында өлкөнүн азыркы экономикалык абалын жакшы баалоого болот. Ал азыр Кыргызстандын экономикалык өсүшү туруктуу өнүгүүнү көрсөтүп турганын, 2023-жылы ички дүң продукциясынын орточо өсүү темпи 7% түшсө, 2024-жылдын 1-кварталында экономикалык өсүү темпи 8,8%. Ал эми ички дүң продукция 559 миллиард сомду түзгөнүн билдирди.